Теплоключенко органикалык аймагынын ак суу органик кооперативинде бүгүн мейманда койка долбоорунун кызматкерлери келишти. Анткени биз койка долбоору менен иштешүүдө болчук. Ошолор аркылуу агротуризм уюштурулуп, ошо заказ боюнча, буйртма боюнча 30 килограмм карагат азыр жөнөтүүдөбүз. Карагат, малина, ошо органикалык деп кардарлар Бишкектен заказ менен бизден алдырып атышат. Мына бул биздин чакан дүкөнчөбүздө отурабыз, органикалык дүкөнчө. Күз берекеси деп түшүм жыюунун үстүндөбүз. Алма өрүк, карагат, малинанын сезону азыр. Ошолорду жыйып терип, базарга да сатып, кардарларга сатып, анан калганын ошо кайра иштетүү, варенье цех иштетебиз. Бияк жагыбыз варенье цех, 2 комнат чакан үй шартында иштетебиз. Малина карагаттан азыр варенье өрүктөн жем жасап атабыз. Буга чейин биринчи этапта тотокой жемиши, соснанын тоорчактарынан, анан какындан варенье жасаганбыз. Бизде поэтапно кетет. Эми күркүрөгөн күз келсе, барбарис, облепиха, ошолордон да чыгарабыз. Азыр ошол алма, мынакей наливка алма. Бизге өзүбүздүн нукуралуулукту жоготпош максатында ошо наливка, эрте бышкан скороспелка деген алмалардын калдыктары бар. Ошолордун көчөтүн кайра жаңыртып отургузуунун аракеттерин кылуудабыз. Кардарларды ошо керектүү биогумустан баштап, ошо препараттар, органик, гумат, гуматтын 2 түрү бар, универсал, анан фосфор плюс калий дегени бар. Бул жерге абдан ыңгайлуу жана пайдалуу экен, көлөмдүү гектарлаган жер айдаган фермерлерге. Андан тышкары биолаборатория органикалык департаментинин иштешебиз, биялигинин жалбыракка берилүүчү триходермин, трихограмма деген жакшы препараттар бар, өтө эффективдүү. Ошолордун баарын биздин дыйкандар колдонуп келишет. Андан тышкары которуштуруп айдоо ыкмасын колдонобуз. Кырк чачышат, компост даярдап алган компосттору бар, ошолорду чачышат. Биз жаңы ыкма менен быйыл иштедик, ошо күздүн күнү жерди талаа бошогондойн, ошол реал органикти жерге 3 эсе норма менен жерге, почвага жер кыртышын жумшасын, анан керектүү компоненттер менен каныксын деп ушу талаага жерге күзүндө чачып коебуз. Анан жаз алды менен кайра чылап туруп көмөлөт, биялигини менен, ушу реал менен. Андан тышкары 3 сыйра жалбыракка берилет. Өкмөт тарабынан Кыргызстан боюнча тандалуу 11 делегат барып келдик Ташкентке, коңшулаш Өзбекстан Республикасынын Ташкент шаарына. Аяка баруунун максаты биз бири-бирибиз менен тажрыйба алмашуу максаты болду. Алар да органикага өтө элек экен. Биздин органикага эртелеп өткөнүбүздү алар кубатташты, жактырышты. Негизи бул керек экен дешти. Анткени алар экспортко чыгыптыр көпчүлүк товары менен. Экспортто бул органика абдан эске алынат экен. Ал эми биз болсо ошо Кыргызстан койка уюму да ушул органиканы жайылтуу боюнча 3 пилоттук проектти тандап иштетип атат. Анан ушул Ташкенттен жаккан нерсе бизге кластердик ыкманы жакшы өздөштүрүшүптүр. Ушул багыт абдан жакты. Мисалы үчүн алар мурда эгин айдачык дейт, талааларда эгиндер күйүп кетип, күнгө ысыкта өспөй калып эле коромжуга банкротко учурап жүргөнбүз дейт. Анан кийинки жылдары, кийинки бир 15-20 жылдай болуптур. Жалаң плантация, виноградный плантациялар экен, аларда кооператив деген жок экен. Жалаң дыйкандардын бирикмеси, ассоциация болуп түптөлүптүр. Анын үстүнөн жетекчи областтык жетекчи бар экен, ассоциациянын, анан республикалык деңгээлдеги жетекчилер бар экен. Өкмөт тарабынан абдан жакшы көңүл бөлүнөт экен. Жеке ишкерлерге, жеке секторлорго абдан жакшы көңүл бөлүнөт экен. Ошо кластердик ыкмасы бизге жакты. Виноградный плантацияларды көлөмдүү айдашып, көлөмдүү чогултуп, анан заводдор бар экен, винзаводдор 2-3 винзаводдун алып барып көрсөттү. Алар уже экспортко чыгарат экен, итальянский, германский, ушундай европалык стандарт менен иштешип, технологиясы, анан ошо экспортко чыгарышат экен. Ошонун негизинде дыйкандар киреше алышат экен, жакшы.